Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз бүгүн темабызды жаңы бакыт алып келеби деген тема койдук. Анткени биз мына жаңы баш мыйзамды референдум аркылуу кабыл алдык, добуш бердик. Буюрса бир жуманын тегерегинде жыйынтыгы чыгып, Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жыйынтыгы чыкса, анда кийин өлкө башчысы кол койсо, биз өлкөбүздө жаңы жашоо, жаңы баш мыйзамдын негизинде жашоо болмокчу. Анан ушунун тегерегинде сөз кылып, биз атайын студиябызга мурдагы маданият министри, белгилүү саясатчы Нуржигит Кадырбековду чакырганбыз. Куш келипсиз. Нуржигит мырза, биз сизди чакырганыбыздын себеби коомчулукка кайсы бир деңгээлде маалым болуш керек. Жакында эле америкалык көз карандысыз сурамжылоо жүргүзгөн институт IRI-дын сурамжылоосу боюнча ушул соңку 3 айда жыйынтык чыгарыптыр. Ушул Кыргызстандагы саясатчылардын бедели боюнча, кадыр баркы боюнча, таанымалдыгы боюнча сурамжылаганда, ушул сиз Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевден кийинки эле 3-чү орунда турат экенсиз да. Бул аябай чоң жаңылык болду көпчүлүк үчүн. Анткени жаңы саясатта кайсы бир деңгээлде сиз жаңы жүзсүз. Мурда Ыйман фондун жетектеп, таанылып, анан Тышкы иштер министрлигинде иштеп, кийин Маданият министринин орун басары катары таанылып, кийин анан министр болдуңуз. Ошол эле учурда өткөн парламенттик шайлоодо Ыйман Нуру партиясын шайлоого алып чыгып, жакшы бир татыктуу орунду алдыңыздар да. Балким ошолор себеп болдубу, же сиздин коомдогу өзүңүз дайыма социалдык түйүндөр аркылуу, соц тармактар аркылуу көпчүлүк жаштар менен ар кайсы темада ушул идеология боюнча, дин боюнча сүйлөп жүргөн, баарлашып жүргөн учурларыңыз эске алындыбы, иши кылып 3-чү орунду алган. Бул аябай чоң жетишкендик деп ойлойм да. Ошон үчүн сизди чакырдык. Ушул биздин өлкөбүздүн кийинки багытына өз көз карашыңызды айтсаңыз деп. Мына референдум өттү, биз башкаруунун президенттик формасын тандап алганбыз. Ошонун негизинде жаңы баш мыйзам жазылды. Ошону менен катар жергиликтүү шайлоолорго, жергиликтүү кеңештерге шайлоолор өттү. Мына ушундан баштасак, сиздин оюңуз кандай? Эми ушул жаңы баш мыйзам боюнча кандай жашоо бизди күтүп турат? Биздин багытыбыз кандай болуш керек? Элибиздин жашоо шарты оңолуп, бактылуу жашоого умтулабызбы? Ошого бир шарт түзүлөбү дегендей. Нурлан мырза, сизге чоң рахмат. Эми жанагы рейтинг боюнча мен чындап IRI-дын методологиясы кандай негизде ошолорду иликтеп тактап алып чыктыгын мен билбейт экенмин, чын айтканда. Бирок кандай болбосун, эми ушул ишеним билдиргендерге чоң рахмат. Бирок саясатка келгендеги рейтинг маанилүү эмес, кетип аткандагы рейтинг аябай маанилүү да. Анткени каяка барбаган бир кете турган учур келет, керек болсо өмүрдөн деле кетебиз. Ошон үчүн эң башкысы узагына сүйүн дейт. Ал үчүн негизи жүрөк таза тутуп, максаттарың так болсо, тилек ниетиң ак болсо, анан чындап дилиң менен, ыкыласың менен иштей берсең, калган эми жараткандан кандай болбосун, эми чоң рахмат ушул пикириңизге, оюңузга. Анан эми шайлоо өттү. Бул мына октябрь окуяларынан кийинки дагы бир чоң саясий сыноо болду да, сынак болду. Жергиликтүү деңгээлде шайлоолор болду, эми шаардык кеңештерге болду, анан айылдык кеңештерге болду. Кудайга шүгүр, эми биз 10 шаардан өттүк, Ыйман Нуру партиясы. Бул бирдекеден кабар берип турат, кудайга шүгүр. Баягы тыйын тыпыр коротпой, таза деле шайлоого катышып өтсө болот экен деген бир прецедент өрнөк болду да. Себеби адамдарга азыр үмүт керек. Көп адамдар бар, эми шайлоого барган менен өтпөйсүң, анткени баягы эле пулдуулар, байлар, бийликтегилер ошолордун арааны жүрүп жатат деген ишеним бар да. Бирок эми ошентип жүрө берсе кантип ошол традиция бузулат да. Мисалы Японияда жүргөндө мен бирдекени байкаганмын. Аларда деле ошол феномен второго поколения деп коет. Чоңдун баласы чоң болуп, министрдин баласы министр болгон тенденция баратканда биз ушуларга бир каршы чыгалы, жаңыдагы адамдар, жаңы жүздөр чыксын деп ушундай бир проектлер бар да. Анан бирок мына Бишкек шаарындагы шайлоодо эми ачыгын айтканда сатып алуулар болду. Добуш сатып, анан сатып алуулар болду. Толтура фактылар бар. Аны көрүп атабыз, интернеттен көрүп атабыз, байкоочулар айтып атат дегендей. Бирок баягы президентибиз Садыр Нуркожоевич айтты эле да, бул кылмыш жаза кодексимен жазалана турган, камалып кете турган нерсе.
Ошон үчүн шайлоолорду таза өткөзөбүз депчи. Ошого карабастан ушундай бир кадамдарга барып атат. Бул чечкиндүү эле чара көрүп коюш керек. Анткени сатып алып, анан сатат деген бул коррупциянын башталышы да. Эмне себептен дегенде элдин көйгөйүн чечем, элдин өкүлү болом, мыйзам чыгаруу бийлигинде барып, элдин атынан бир чоң маселелерди карайм деп бараткан адам элестетип көрүң, булакты булгап атат да. А булак булганч болсо дайра менен көл анысы эле булганч болот. Ошон үчүн коррупция менен күрөштүн башталышы шайлоолордо турат да. Шайлоо таза өтсө, Кудай буйрса, таза бийлик, элдин чыныгы эрки билинет дегендейчи. Ошон үчүн эми аттарын атабай эле коеюн, айрым партияларды мына Кудайга шүгүр борборлук шайлоо комиссиясы чыгарды, фактларды тактап туруп. Эми калганда 1-2 партия бар, караш керек. Тыкыр карап туруп, эгерде чында бошуна фактылар тастыкталса, оюндан четтетип коюш керек. Мен айтат элем да, шайлоого чейин эмес, шайлоодон кийин акчаларын кетирсин, вара болсун, ошондо кадырын билет. Эгерде ушул саам катуураак чара көрүп койсок, Кудай буйрса күздө боло турган Жогорку Кеңешке шайлоого адамдар таза ниет, таза тилек менен барат, мыйзамдан коркуп барат. Ошол өтө маанилүү. Анан эми азыр айтып атпайсызбы мына кандай жашоо болот деп айтып атасыз го. Эми өрнөктөр толтур. Парламенттик өлкө болуп деле бай, бардар жашаган өлкөлөр бар. Президенттик өлкө болуп деле бай, бардар жашаган өлкөлөр бар. Кеп элдин өзүндө да. Биз мыйзамды сыйлап атабызбы? Азыр конституция деп атабыз, ким конституцияны акыркы жолу карады? Ошондой бир мына айырай иликтөө жүргүзсө таң калмакта бир 90%-дан ашы карап деле койбосо керек. Анан мыйзамды деле анча сыйлабаган жагыбыз бар. Мисалы, керек мен алыс деле барбайын, Өзбекстан, анан кийин Тажикстан, анан Казакстанга барсаң деле, ошолорго салыштырмалуу биз мыйзамды анча сыйлабаган жагыбыз болуп атат да. Ошон үчүн бийликтин качан аброю көтөрүлөт, мыйзамды сыйлатып тарбиялаш керек. Ушул багытты иш алып барсак эле, Кудай буйрса баардыгы жакшы болот деп ишенем. Эми мына ушул өткөн парламенттик шайлоодо дагы Иман Нуру партиясын жетектеп бардыңыз. Анда дагы мындай ортодон жогору мындай орунду камсыздап мындай ачылыш болгон да. Анан мына жергиликтүү кеңеште дагы мына өзүңүз айттыңыз 10 шаардан өттүк депчи, бул чоң жетишкендик жаңы партия үчүн. Деги эле ушул сизге мына министр болуп иштедиңиз, аз убакыт болсо дагы ага чейин орун басар болуп иштедиңиз. Бул аткаруу бийлиги менен ушул саясий партияны жетектөө экөөнүн мындай айырмасы кандай экен? Аткаруу бийлигинде көбүрөөк сынга кабылып иш жасаш керек, а партиянын лидери көбүрөөк идеологиялык багытта сүйлөп, сындап, мындай бул бир аз популизмге жакыныраак да бар партиялар бүгүнкү күндө. Кандай дейсиз? Эми билесизби? Сындаш оңой, иштеш кыйын бекен деген. Айтат го, либералдар оппозицияда жакшы болушат деген сөз бар да. Анткени баягы сындагандарын көрүп, буларга ыйратат экен деп бийлик алып келип койсоң, андан бетер чалкеш кылат деген бир сөз бар да. Эми Нурлан мырза, сиз деле мындай талаа түздөн эле келип калган жоксуз, өзүңүз да министр болгонсуз. Балким ал заманда кандай экенин билбейм, бирок азыркы заманда мен абдан кыйын учурда келдим. Көрдүңүз, мамлекеттин бюджети ушундай кыйналып турган учур болчу, экономика кедерге кетип турган учур болчу, пандемиядан кийинки учур болчу, саясий мындай олку солку болуп тургандан кийинки учур болчу. Керек болсо мына тендер менен бир маселе чечкенде деле акчаларды иштеткенге мораторий жарыяланып калган учур болчу да. Ошон үчүн үй маселесин чечтик. Мисалы, маданият кызматкерлерине үй берели деп туруп ишти баштабадыкпы? Спонсор менен баштадык, мамлекеттен бир тыйын албай. Кино тарта баштадык, бир тыйын албай. Иши кылып, мамлекетке жүк болбой маселе чечкен адам, жакшы жетекчи деген принцип менен баштадык. Бирок эми болгон 100 күн тегерегинде иштедик. Бул учурда бир жыйынтык көрсөтүш эле абдан кыйын болду, бирок колдон келген аракетти кылдык. Бул бир. Экинчиден, көпчүлүк ойлойт да, министр болсо эле акылай сүфтеп, анан таягын бир шилтеп койсо маселелер чечиле берет депчи. Ачыгын айтканда, райондун маданият бөлүмү башчысында дайындай албайсың мыйзам боюнча. Анткени бизде мына мамлекеттик кадр кызматы бар, ошол жака конкурска тапшырат, ошол жактан жеңип келген кишини эле дайындап коесуң да. Бул баягы Англиянын королевасындай эле. Кайсыл партия жеңип келсе, премьерди ошонун жетекчисин дайындап койгон эле бир аргасыз кадам да. Эми дайындайсың өзүңдүн кеңешчиңди, өзүңдүн катчыңды, анан өзүңдүн жардамчыңды, өзүңдүн айдоочуңду. Башкага сенин тилиң деле өтпөйт. Ошончолук полномочиясы кыркылган да, куйрук канаты кесилген деп айтар элем. Бирок эл болсо түшүнбөй эле антиш керек, мынтиш керек, реформа кылыш керек дей берет экен, бирок ошого карабастан аракеттерди кылдык. Эми кабырга жүндү карп айтып, сыр бербей иштешке аракет кылат экенсиң. Экинчиден, бул министр деген ортодогу звено да. Элестетип көрсөңүз, сенден чоң
өкмөттүн аппарат башчысы бар, өкмөт башчысы бар, вицелер бар. Бул жакта парламент карап турат. Анын ар бир бөлүм башчысы, ар бир депутат сага чоң болушка аракет кылат, чын айтканда. Анткени биз парламенттик өлкөбүз депчи. Парламент эми өкмөттү контролдойт да. Андан тышкары президенттин аппараты, эми конституциялык укугу болбосо деле мындай чоң болуп алган да. Мен барганда бир катуу маселеден баштадым. Өкмөттүн эксперттери деле чоң болуп алыптыр да министрлерге. Мен айттым, өкмөттүн мен мүчөсү болом, ал болгону бир техникалык кызматкер, өзүнүн деңгээлинде иштесин. Министрге мындай мамиле кылбаш керек. Анткени ар бир адам өзүнүн ордун билбесе иш кетпейт депчи. Бирок ушундай бир позициядан улам кээде душман ашырылат экенсиң, интригалар башталат экен, аркаңдан бир жок дегенде сөгүш бердирип алыш келет экен. Анан билесизби, мындай команда менен келиш керек экен да. Кээде ошол командада эми ошол мезгилде көрдүңүз да, мындай хаос болуп аткан учур эле, анан кийин капыл-тапыл түзүлө калды. Жеке кызыкчылыгын көздөп келгендер да болду да. Баягы бийлигинен пайдаланып, муну алып, муну коюп бер дегендей бир маселелер болот экен да. Ошонун баардыгын сыр бербей, иште жутуп, бирок жакшы иш көрсөтүш керек да. Эң башкысы айлык аз командаңдын духун көтөрүп, бир чоң иштерге тем бериш керек экен. Айтор бир мен үчүн бир чоң мектеп болду. Кудай буйрса, мунун дагы кийинки бир жакшы иштерди кылганга, же бир менеджердик сапаттарды өнүктүргөнгө салымы үлүш өзгөчө болот деп ишенем. Мен ойлойм, ошол эле учурда албетте 100 күндө эмес, даже 1 жылда бир иш бүтүрүш кыйын, тем более азыркы шартта өзгөчө. Анткени бир иштерди бүтүрүп түгүл, башташка өзүнчө бир чоң убакыт керек. Ошого карабай, ошол аз болсо дагы бир жакшы иштердин башатын баштап койдуңуз. Эми аны кийинкилер улантыш керек деп ойлойм. Анан эми ага чейин Иман фондунда ошо жетекчи болуп жүрүп, сиз бир топ мындай маанилүү иштерди жасадыңыз да. Ошол жаатта мен ойлойм, сиз көбүрөөк элге таанылып, көбүрөөк сиздин айткан деген сөздөрүңүз мындай көпчүлүккө үлгү болду да. Анан ушул азыр мына Иман фонду бир аз каржы алып токтогондой болуп турат да. Анан сиз ойлодуңузбу ушул аткаруу бийлигине караганда, саясатка караганда, балким ошол Иман фондуна окшогон коомдук фондду башкарып, ушул бир багытта бир жактуу иш алып барган, балким сизге мындай бир топ маанилүү же болбосо мындай берекелүүбү деп. Эми билесизби, сиздин баягы азыркы мурдагы сурооңуз менен бир бөлүгүнө жооп берген жокмун да. Азыр ушул экөөнү бир жооп берейин да. Айтпадыңызбы, баягы саясий партиянын лидери катары популизмге адам ыктап кетиши мүмкүн депчи. Эми тилекке каршы ушундай болгондор дагы бар, бирок мен бирдекени Алладан тилейм, ошо популист болбосом экен депчи. Анткени кыргызда бир сөз бар да, жигиттин сөз өлгүчө өзү өлсүн деп. Популизм деген эмне? Акыбалыңа карабай эле кылам деп айта бериш да. Анан бирөөнү сындаш, иши кылып өзүңдүн жеке аброюңду көтөрүш үчүн башкаларды тебелеп тепсей бергенден пайда жок. Анткени жараткандын мыйзамы бар. Бирөөнүн аброюн тебелеп өзүңдүн аброюңду көтөрө албайсың. Бул акыйкат. Кандай өкчөбү аягы келип ушуга келесиң да. Балким убактылуу бир жыйынтыгын бериши мүмкүн, бирок аягында келип өзүңдүн кылган өзүңө муш болуп тиет. Ошон үчүн мына Иман фондунда жүргөндөгү бир принцип бар эле, адамдарды жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Саясатка келгенде деле ушул ишти улантып атабыз. Анткени эми добушуңду сатпа, мисалы кийимиңди сатсаң болот, телефонду сатсаң болот, стакан сатсаң болот, товарыңды сатсаң болот, бирок Кыргызстан деген мамлекет витринага койбо деген сөздөрдү айтып аттык да. Анткени шайлоочуларыбызга деле бул сөздөр абдан керек экен. Адебиз бу дебиз 70 жыл Советтер Союзу бизди мындай күн карама кылып койгон экен да. Өкмөт берет, өкмөт багат. Азыр деле мисалы 5 жылда жараткандан сурабаганын кандидаттардан сурап атпайбы адамдар. Элестетип көрсөңүз, кандидаттар деле акыбалына карабай, эптеп өтүп кетейин деп алдап, анан жалган жарытпайт, чындык карытпайт деген бир сөз бар да, ошондон болуп атат. Анан жалган айтуу урлуктун башталышы деген япондордун бир сөзү бар. Бүт балекеттен бар ушу жалгандан башталып атат да. Анан Иман фонду абдан жакшы суроо бердиңиз. Менин өмүрүмдөгү бир жакшы эсте калган доор болду. Бир жагы чыгармачылык эркиндик болду, бир жагы өзүмчө маселелерди чечкенге идеологияны аныктаган мүмкүнчүлүк берилди, эркиндик берилди. Ошон үчүн ал жерде эми негизинен китеп чыгарып аттык, кинолор тартып аттык, эл аралап аттык, интеллектуалдык инвестиция деген долбоор кылып аттык. Эсептен дегенде экономикага инвестиция кылсаң кээде кайтпай калат экен. Бизнеске инвестиция кылсаң кээде кайтпай калат экен. Бирок акылга, рухка инвестиция кылсаң сөзсүз кайтат экен да. Анткени айтат го, жанагы дени убактылуу, рухту бөлүк депчи. Ошон үчүн руханий потенциалды көтөрөлү деп туруп аракет кылдык. Акын жазуучуларды тарттык. Анткени жалгыздараак токой болбойт. Один поле не воин дейт эмеспи? Биз болгону ортодо туруп, жанагындай коомдугу интеллектуалдык потенциалды бир жерге бириктирип, анан жакшы иштерге багыттанган аракет кылдык да. Жамгыр сыяктуу.
Эми кудук бар, жамгыр бар, билесиз да. Кудукта деле суу, жамгырда деле суу. Бирок кудуктагы сууга сен барасың, жамгыр өзү барат. Биз Кыргызстанды түрө кыдырдык. Мына Эгемберди Ерматовду бүгүн эскерип келдик. Ошол киши менен кыдырдык, Надырбек Алымбеков менен кыдырдык, Сулайман Рыспаев менен, ошол эле Чору Тегин менен, ушул Вилимпоздорду, анан элди кыдырып келген абдан жакшы экен да, анткени билесиз да. Мисалы тизеге тизе тийишип, көзгө көз чагылышып сүйлөшкөн такыр башкача да. Бул соцсеттен сүйлөгөн, теледен сүйлөгөндөн дал таасирдүү болот экен. Анан ушул китептерди чыгарып, ошолордун презентациясын кылып, анан жанагы китепкөй Кыргызстан деген идеологияны баштадык. Анан билесиз да, эмне үчүн биз мыкты кинолор тарта баштадык, жанагындай бир адамдын рухуна, акылына пайдалуу. Анткени экстремисттик контент бар, бузуку контент бар. Аларды көрбө деп айта албайсың. Биз демократиялуу өлкөбүз. Азыр көрбө, тыюу салыш керек десең, балекетке калып кетесиң. Андан көрө альтернатива бериш керек экен да. Адамдар киргенде сенин контентиңди көрүп, анан балким ошол жака кытап кетеби деген ниет болду да. Анан айтор анан молдокелерди окуттук. Эмне себептен дегенде, Чубак ажекеге, Абшүкүр ажекеге, Максат ажекеге окшогон адамдар мисалы Аксыга барып, же бир Чаткалга барып иштебейт да. Алардын орду. Анан ошол жакта Иманбол иштеп аткандар бар, аларга да рахмат. Бирок деңгээлдер албетте эми өтө деле бийик болбошу мүмкүн да. Анан деңгээли бийик эмес деп туруп аларды айдап кое албайсың. Андан көрө окутуш керек болчу. Ошон үчүн ушул багыт иштедик да. Анан биз иштеп атканда эле каражатыбыз түгөнүп калган, бирок биз баягы сыр бербей, дагы да активдүү иштеп, мындай билинбей калган жок элек да. Анан азыр эми балким бир башка багытта баратат, башка бир саясат болуп атат. Мен аны түшүнбөдүм. Азыр бул фонддун ың-жыңы жок, жоголуп кетиши өтө өкүнүчтүү. Улап кетиш керек. Кандай жол болбосун улап кетиш керек. Бирок бир нерсеге айткым келбейт. Колдон келсе Кыргызстандын өзүнөн каржы табыш керек да. Бир чоң фондду чет өлкөнүн акчасы менен кылып, анан алардын айдагына түшүп берип, кыл дегенин кылып, кылба дегенин кылбай, бир саясаттын курмандыгы болуп калбаш керек да. Мен кече жакында эле өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич менен жолугуп сүйлөшүп калдым. Ошондо ушул фонддун тагдыры боюнча уктум. Ошол эле мурда сиз башкарып турганда Түркия жардам берип жүрбөдү беле? Ошол түрктөр менен сүйлөшүп, кайра бул фонддун ишин жандандырыш боюнча бир жакшы ойлорун айтты мага. Мен абдан мындай ыраазы болуп калдым. Анан мен бир сизге берейин деген суроо, сиздин эсиңизде болсо 2007-жылы сиз Японияда окуп жүргөндө, мен ошол учурда Японияга барып, анан экөөбүз Японияда бир мейманканада жолугуп, бир топ аңгеме курдук элек түн бир окумга чейин. Ошондо сиз ошо япондордун башкаруу формасынан, алардагы мыйзамдар, анан элдин менталитети жөнүндө, анан ошол жерде окуп көп нерсени бир чети таң калып үйрөнүп, бир чети суктанып үйрөнүп, анан ушул жакшы жактарын айтып бердиңиз эле. Анан негизи биздин саясатчылар ушундай да, ушу Америкада кичине жашап келсе, Америка болушубуз керек, Америкада мындай деп, Орусияда жашап келсе, Орусия, Европада жашап келсе, Европада мындай деп айтып чыгышат да. Анан мен акыркы убактарда ушу сиздин ошол Япония боюнча, Япониянын модели боюнча бизге бир мындай сунуш айткандарыңызды негедир укпай атам да. Же сиз биздин менталитет, реалдуулук андан такыр алыс деп ойлойсузбу? Эмне себептен ошол жактан алган билимиңизди, көргөн билгениңизди мындай программага айтып деп, мындай активдүү көп айтпай атасыз да, мен ошол таң калып жүрөм. Эми жакшы суроо бердиңиз аябай. Билесизби? Бир сөз бар да, ашказан көңгөн тамакты жедик. Анын сыңарындай кыргыздын өзүнүн менталитети, психологиясы, баалуулуктары, төлөттөрү таптакыр башка. Япондордун системасын көчүрүп келиш үчүн япондордо эл болушубуз керек. Алар таптакыр башкача да. Мисалы, чын айтайынбы? Сен анын бутун тебелеп алсаң, сенден кечирим сураган эл. Эмне себептен дегенде, мен бутумду бул жака койбогондо бул байкуш тебелебейт эле деген эл да. Мисалы, дарбыз өңгөн талаанын четинде касса турат, дарбыз турат, андан кийин тараза турат. Сатуучу жок. Жөн эле баасы килограмм мынча дейт. Болду, ошону бир тыйындан кыянат кылбай өздөрү сатып алып кете берет. Тамашалап бир кыргыз айтып көрүп турду, эч ким жок, алып кете бере белет десе, абдан таң калып турду, ушундай да болобу депчи. Алардын көзү мындай чоң деле болбойт, бирок көзү бакырайып калды дейт да. Ошончолук менталитети бар. Мисалы, көчөдө акча табылса, мен канча жолу ал жакта буюмду жоготтум. Кедек поездде деле калтырып коет. Бирок билесизби, эч ким албайт. Телефон чаласың, жарым саатта таап беришет. Ушундай бир башкача эл да. Анан эрежени сыйлаганы, мыйзамды сыйлаганы, көчөдө бир дагы мусордун жатпаганы,
Ошон үчүн Кыргызстанга бир жапон келди дейт. Анан кийин банан жегенби же мороженое жегенби, каяга ыргытайын кагаздын кабыгын десе, кыргыз айтат дейт, каалаган жерге ыргыта бер депчи. Десе таң калды дейт да бул. Мен сенин өлкөңө болгон 3 күнгө келдим. Бирок ошого дитим барбайт. Бул сенин өлкөң, ошол жерде туулдуң, чоңойдуң, сенин мойнуңда аманат. Кантип ушул сөздү айтып атасың деп таң калып атат да, көрдүңүзбү? Анан бир жалган айтканды билбеген эл. Мисалы ал жакта мен карызга бергенде распискаламды ойлонбойт деле болчумун. Анткени алдап кетейин деген бир ой деле жок да. Ошон үчүнчү кеп, мисалы мына сиз тоодо өскөнсүз, ат минип өскөнсүз. Кымыз ичкенде, сүт ичкенде бээни тандаба дейт, жайытты танда дейт. Чөп кандай болсо, сүттүн сапаты ошондой. Ошон үчүнчү биз биринчи өзүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Азыр эми сындаганда эле бийлик сындап атабыз, бирок өзүбүз кантип атабыз? ГАИге пара берип атасың, анан бийликтен коррупцияга аралашпа деп атасың. Добушуңду сатып атасың, анан бийликтен таза бол деп талап кылып атасың. Ошон үчүн өзүң кандай болсоң, өзгөдөн ошондойду көр да. Анан япондордун өзгөчөлүктөрү аябай көп, ошон үчүн алардын башкаруу системасына бизге алып келиштин толук копиялаштын кереги деле жок. Бирок биз баягы балаарыдай эл болушубуз керек да, кыргыздарчы. Өзү кыргыз көппү, жылдыз көппү, улуу элбиз, аякты чапканбыз, буякты чапканбыз деп эле кыйын боло бериштин кереги жок. Азыр биз Кытайды чаба албайбыз, азыр биз орустарды чаба албайбыз. Азыр мүмкүн болушунча кичпейил болуп үйрөнүшүбүз керек да, япондор ошонусу менен өскөн эл. Азыр барсаң деле өздөрүн төмөн ойлойт. Дагы үйрөнүшүбүз керек деген нерсе бар да, сенден да бирдеме алып калгысы келе берет. Ошон үчүн баларды билесиз да, кайсыл гүл болбосун балын алат. Ошол үчүн биз чыгыштан башта үйрөнөлү, бирок негизинде өзөгүндө өзүбүздүн кулк мүнөз, өзүбүздүн философия, өзүбүздүн баалуулуктар болуш керек. Анткени мына карасаңыз Вашингтон консенсусу деп реформа кыла коебуз деп эмнеге алып келдик, приватизация кандай жыйынтыктарга алып келди. Ошон үчүн мындай өзүңдү тааны да, өзгөртпөй улут туңгусун өзүңдү тааны кыргызым деген сөздүн мааниси аябай терең. Эми мына ошол эле кайра ошо Жапонияга жыла турган болсок, мени таң калтырганы чоң эл көп барган улуттук парктарында бир дагы жерде мусор салган урна жок да. Анан таң калат да, бул кандай урна жок. Көрсө алар бардык мусорду өзүнүн жанына атайын мусор баштыкчасына алып, ошого салып алып кетет экен да. А бизде эгер ошондой парк болсо, бардыгы жинденет, сөгүнөт, кана мусорный урна, бир жерге мусор сала турган урналарды орнотуп койбойбу деп биз сразу ошону талап кылабыз да, дароо, туурабы? Аларда таптакыр башка экен. Маселен, ошол светофордо сигарет чегип турат, мотоцикл менен тартып туруп, анан кийин жашыл жарык күйөрдө секин мындай өчүрүп туруп, кутучасын салып, чөтөгүнө салып кетет. Бизде ошол жерден сразу атып берет да, мындай кылып туруп. Туурабы? Ошондойлорду көрүп келдик да. Анан мен бул боюнча да ошол жерде айткам, мен ушуларды көрүп суктанып атам, бизде качан ушундай болот деп. Анан алардын албетте баягы биз Жапон боло албайбыз. Алардай болуп машиналарды чыгарып, жаңы технологияларды башка элдерден оозунуп кылыш бизге балким эрте, бирок бизде башка чоң улуттук баалуулуктар, өзүбүздүн өзгөчөлүктөрүбүз бар да. Анан эмне деген күндө дагы биз өнүгүүгө багыт алышыбыз керек. Биз ал боло албайбыз, бул боло албайбыз деп отура берсек болбойт. Биз чынында кайсы бир деңгээлде улуу элбиз. Ал тарых, бирок ошол аккан арыктан суу агат дейт. Улуу эл болгондон кийин биз кайра дагы улуулугубузду көрсөтүшүбүз керек. Ал үчүн бизде биринчи кезекте ошол мыйзамга баш ийүү, улууну урматтоо, адеп ахлакты өзгөртүү, кулк мүнөздү өзгөртүү менен баштасак, мен ойлойм биз бир топ эле жакшы иштерге багыт алмакпыз, колубуздан келмек деп. Бизге менимче ушул нерсе жетпей атат го. Бизде азыр мына коом аябай өзгөрдү да. Мына көрүп атасыз, кыздарыбыз биз чай куйбайбыз, күйөөгө тийбейбиз, күйөөбүздү укпайбыз деп атат. Ошондой кыздардын, аялдардын бир тобу чыгып атат. Анан баягы илгеркидей улууга урмат деген, кичүүгө зат деген жок болуп калды. Коомдо аралаш бир кызыктай бир башаламандык бар да. Мурда улуу улуудай, кичүү кичүүдөй, аял аялдай, эркек эркектей ар биринин өзүнүн орду бар эле да. Биз азыр ошол ордубузду аралаштырып жоготуп алдык да. Ушул учурда биз эмнеден башташыбыз керек? Биз кайра жаралуу доорун кантип баштайбыз? Биринчи максатты такташ керек. Анткени эгер максатыңды билбесең, колуңдагы карта жардам бербейт.
каяка барганыңды билбейсиң. Элестетип көрүңүз, самолет асманга көтөрүп анан каяка барайын деп тандабайсың да, алдын ала билиш керек деген да. Ошон үчүн биздин бир идеологиялык багытыбыз такталсак жакшы болот эле. Бул эми өзүбүздүн түпкүрүбүзгө, өзүбүздүн тамырыбызга байланыштуу болуш керек да, бул бир. Экинчиден эми баягындай бир антпейм, мынтпейм деген кыздар, аял заты, эми бул деле бир долбоор. Аларды азыр айтсаң дагы сөзгө өйөт. Алардын да жооптору даяр болуш керек. Бирок ким ошондой болсо өздөрүнө эле шор. Анткени жакшы кылсаң өзүңө дейт, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң айрат түшөт көзүңө деп коет. Кыргызда бир сөз бар го. Сен дейт, ибадат менен бейишти тапсаң дейт, кызмат менен жараткан өзүн табасың дейт. Азыр карасаңыз, бүт кызмат кылып, анан адам даража табат да, ошол жерге батат, жагат, анан өсөт, өнөт, баталат дегендейчи. Ошон үчүн ар кимдин өз эрки. Муну таң улаган сайын ошончолук каршылык күчөй берет экен. Андан көрө түшүндүрүү иштерин кылыш керек да. Анан үчүнчүдөн, билесизби, мен бир сөздү уктум эле, мен бүт дүйнөнү өзгөртөм деп жүрдүм эле, көрсө дүйнө менин өзгөрүшүмдү күтүп атыптыр деген бир сөз бар да. Дүйнөнү өзгөртө албайсың, бирок өзүңдү өзгөртсөң болот да. Ошон үчүн бир сөз бар го, жүрөгүңдү өзгөрт дейт, ошондо амалың өзгөрөт, амал өзгөрсө адам өзгөрөт дейт, адам өзгөрсө алам өзгөрөт дейт. Ошого күн сайын өзүң тарбиялаганың балаңа берген тарбияң ошол экен. Анткени бала сени көрүп өзү эле өзгөрө берет дейт да. Ошон үчүн деги эле ушул биз баягы элибизде бир мына соцсеттерди карап отуруп таң калам. Мындай сындай беребиз да, сындай беребиз. Өзү адамга эки көз эмнеге берилген дейт. Бир көзү менен дейт өзүңдүн кемчилигиңди кара дейт, бир көзүң менен бирөөнүн жакшы жактарын кара дейт. Биз тескерисинче. Өзүбүздүн такыр кемчилик көрүнбөйт, анан бирөөнүн кемчиликтерин издей беребиз да. Анан эгерде дейт бирөөнүн кемчилигин издесең дейт, ошону айтсаң дейт, ошол нерсе өзүңдүн башыңа келмей сен өлбөйсүң дейт. Жашоодо көп жолу болду го бул. Бирөөнү сындасаң ошол нерсе башыңа келет да. Ошон үчүн мен жөнөкөй эле бир нерсе өзгөрүүнү өзүңдөн башта. Баягы иман нурун алып чыкканда дагы өзгөр өзүбүздөн башталат, жарышта тулпар тапталат, анан кийин ынтымак эл бак табат деген сөз менен чыгып калдыкпы. Ошон үчүн бизге мындай өзүбүздү өзгөртпөсөк болбойт го, өтө катуу иштеш керек экен. Өтө чындап ааламды өзгөртсөң да өзүң өзгөрүш кыйын экен да. Анан экинчи бизге ынтымак керек. Карасаңыз, эгер ынтымак болбосокчу, мындай тебелеп тепсеп кетиш оңой эле да. Аз болсоң дагы ынтымактуу элде сыр болот, сүр болот, сүлпөт болот, кадыр болот дегендейчи. Ошого эмне үчүн кайчы мененийненин даражасы эки башка. Кайчы чоң болсо деле даражасы төмөн. Себеби кийиздин алдында сакталат. Ийне болсо даражасы бийик, кичинекей болсо дагы апалар төбөгө төөнө болот. Көрсө кайчы бөлө деген ийне бириктирет экен да. Азыр кандай болбосо бириктириш керек да. Сен жакшы, мен жаман, сен буудай, мен саман деп болсо дагы бир элибизди бириктирип алсак, анан ынтымак бар жерге рызкы да келет, оомат да келет, дөөлөт да келет. Анан өсөрөлү дейт, бирин бири колдойт, өспөсө бирин бири кордойт дейт. Биз азыр чын келгенде бирибизди көбүрөөк кордоп атабыз. Эми кечээ билбейм, баягы бир районду башка бир областка балким сүрдөп айтып алгандыр. Мындай актап койгон эч ким жок да, бүт эле баса калдык да. Балким буга чейин кылган жакшы иштери бардыр. Мен деле министрдин орун басары болгондо ошо жигит менен катарлы иштегенмин, жакшы иштери аябай эле көп. Анан эми сүрдөгөндүр, балким бир шашып кеткендир. Болду, баса калабыз да. Өзүбүз бир Кыргызстандын географиясын аябай жакшы билгендей. Чындап Бакай ата кайда десең, нарында дегендер деле чыгат болуш керек ошо сындап аткандардын арасындачы. Ошон үчүн башкалар жакшы, эң жаманы мен деген эле психология менен кете берели. Ошондо өсөбүз. Анткени бул биз мындай эле туралы Петр Бирич айткан экен. Я вечный ученик, ищу вечного учителя депчи. Эми туура баягы турмушта биз бир жактуу карап калабыз. Көп учурда мындай көзүбүз көргөндү гана айтып, анын көзүбүз көрбөгөн жакты биз сөз кыла албайбыз да көп учурда. Бирок биз эгерде мындай өсө турган эл болсок, туура иш кылабыз десек, көзүбүз көргөндө эмес, көзүбүз көрбөгөн жакта эмне бар экенин биз аңдап сезип, ошону билүүгө аракет кылышыбыз керек да. Ошондо мен ойлойм туура болот жыйынтык деп, анан бизде угуп укпай, көрүп көрбөй эле эми балким орой болсо кечирим сурайм телекөрүүчүлөрдөн, эл дарбыса эшек кошо дарбыйт дейт. Бир ит көрүп үрөт, миң ит көрбөй үрөт дейт. Бир ит конкреттүү түрдө караанды көрүп үрсө, башка иттер жөн эле баягы иттик солидарность менен эле абылдап кетет го. Мына ошондой заман болуп калды тилекке каршы. Азыр соцсеттерде бирөө билип билбей, көрүп көрбөй бир теманы баштап койсо, ага жөн эле жабылып кетип атпайбы? Бул абдан өкүнүчтүү. Биз ошол ак менен каранын айырмасын аңдап билип, бар менен жоктун айырмасын аңдап билип, анан бүгүн макул ушинтип айтып дедик, бирок анын эртеңи кандай болот? Бүрсүгүнү кандай болот? Ошону көрбөй туруп биз аябай шашып, осол болуп калып атабыз да. Кыргызда бир жакшы сөз бар го, сабырдуу болсоң озорсуң, сабырсыз болсоң осолсуң деп. Көбүнчө биз ушу сабырыбыз жок болуп баратат да.
бир чыдап тура албайбыз. Эртең менен болгон нерсени түшкө чейин күтө албайбыз да. Балким ушул шашмалык, ушундай аңдап билбей, ошондой алабармандык менен көп иштерибиз туура эмес болуп кетеби болуп калып атабы деп. Мына маселен азыр мына Садыр Жапаровдун бийликке келгенине 100 күн боло элек. Албетте баягы иштин башталышында дуруусу да бурушу да болот, баардыгы бир кылка тегиз кетпейт. Албетте анча-мынча баягы катачылыктар болуп атат, иштеген адамда ката кетирет дегендей. Бирок биз азыр бир жактуу уже кара пиар менен шыбап баштаган баягы бир коомдун бир бөлүгү пайда болуп калды. Ушу ката кетирсе эле баса калсак ошону элге ачып берсек деп. Анан ушу деги эле ушул соцсеттердин бүгүнкү оорутууна сиз кандай карайсыз? Мен мисалы үчүн мен соцсеттерге көп кирбейм. Көп мындай алысыраак болгум келет, керектүү учурда гана карап койбосом. Бирок сиз ошол учурда абдан активдүү пайдаланасыз. Эми азыр бир идеология баштасакпы деп турабыз, телефонсуз Кыргызстан дегенчи. Эми жалын керек нерсе, от керек нерсе, ага тамак бышырасың, үйүңдү жылытасың, кээде караңгыны жарык кыласың дегенде свет өчүп калса. Бирок ошол эле от менен үйдө өрттөбөйсө болот да. Ошол эле от мененчи бир балекет пазар кылса болот. Айтайын дегеним, телефондун пайда жактары аябай көп. Бирок биз максаты менен пайдаланбай атабыз да. Ар бир нерсени максаты менен пайдаланбасаң, мисалы элестетип көрүң, калпакты талпак кылып алсаң, же носкиңди башка кийип алсаң, бул зулумдук болот. Ошон үчүн соцсетке кирбегениңиз жакшы эле нерсе. Ошону эле сактап кете бериңиз, анткени мындай өнүккөн өлкөлөрдө байкасаңыз мындай идеяны көп талкуулашат. Идеяны окуп алып, анан идея алып да көчөсүң да. Чындап эле Америкада комментарийлер аз эле болот, бирок идея. Бизде болсо адам талкуулайбыз да, сиз айткандай көрүп деле, көрбөй деле, билип деле, билбей делечи. Анан чечимди эмоция менен кабыл алат экенбиз. Биздин элде ушундай өзгөчөлүк бар экен. Байкасаңыз, ошол эле Садыр Нуркожоевич президентке болуп атканда, аябай колдоп аткандар азыр кайра эмоция менен да мындай алдарканы карап, таразылап дегенде өтө маанилүү нерсе ошол да. Ошон үчүн соц тармактардагы бир өтө өкүнүчтүү нерсе ошол, дегенде сөз болот, андан кийин өз болот деп коет. Биз негативди көп айтып атабыз, ошон үчүн негатив. Жакшы сөз болот, андан жакшы кез болот да. Чындап сөздү, ойду оңдосок, ошого жараша заман болот эле. Сөздүн дагы энергиясы бар. Анан эми эмне дейбиз, баягы жок дегенде бир чечим кабыл алып атканда түндөсү туруп, намаз окуп, Кудай ушуларга жардам бер, адашып кетпесин деген адамдар барбы? Же жөн эле туруп алып эле эмне болду экен, эмнени сындай коем деген бул туура эмес да. Азыр эки маселе бар. Биз эмне үчүн деген суроону көп беребиз. Эмне үчүн мындай, эмне үчүн тигиндей, эмне үчүн андай, эмне үчүн мындай. Ал оңой эле, аны жаш бала деле берет. Кантип деген суроону анча бербейбиз да. Эми ушундай болуп калыптыр, эми кантип акыбалды оңдойбуз, көрдүңүзбү? Ушул боюнча бир-эки айтып берсем болобу? Айтыңыз. Бир адам сүрөт тарткан үйрөнүптүр. Эми адамдын эмес, жаныбардын эмес, табият сүрөт тартат экен. Адамдын жаныбарын сүрөт тарткан туура эмес экен да. Анан бир күнү тартыптыр да устатын айтыптыр. Мен ушуну бир элдин сынына коеюн деп туруп, көчөгө алып чыгып коюп, анан айтат экен да, жанына бир кызыл пастаны коюптур краска менен. Ким эгерде ушунун кемчилдигин көрсө, ушул кызыл менен белгилеп койсун дептир да. Анан эртеси барса, бая сүрөт жок дейт, үстү бүт эле кызыл жаян дейт. Анан устатына келип абдан капы болуптур да, мен эмне ушунча үйрөнүп сүрөт тартканды өздөштүрө албадымбы, бүт эле кемчилик болуп калыптыр десе, эмне кылдың эле дептир, ушундай кемчилигин көрсөңөр белгилеп койгула деп калтырып кеттим эле десе, эртеге ким кемчилигин көрсө оңдоп койсун деп туруп жазып койгон деген экен. Анан красканы коюп, сүрөттү коюп, кемчилигин көрсө оңдоп койсун деп кетсе, эртеси бир да кызыл жок дейт да. Көрдүңүзбү, сындап коюш оңой, бирок кантип чечебиз маселенин бардыгы ошондо. Өзгөчө бир өтө чоң маселелерди кыйнай бербеш керек да, батыраак чечкиле деп отуруп, анан элдин ыгына көнө коем деп, кээде ушундай калпы чечимдер болуп калса, арты аябай жаман болот. Ошого мындай көбүрөөк бирибизге дуа кылалы, акыл табалы, кеңеш берели, жардам берели, бул өтө маанилүү. Анан эми биз ушул маегибиздин акырында айта турган бир маселе дагы мына буюрса күзүндө кайра эле шайлоо болгону турат. Октябрь айында деп атышат. Ошол шайлоодо мына биз 90 депутат деп жаңы баш мыйзамга жазып алдык. Баягы бир мандаттуу округ болот, жарымы партиялык болот деп атып, бирок мендеги соңку маалыматтар боюнча ошо профессионалдык деп коет го, ошондой болот экен да. Мындайча айтканда
партияга, анан партиянын ичиндеги конкреттүү бир адамга добуш берет экен да. Бул аябай маанилүү деп ойлойм. Себеби дегенде буга чейинки партиядагы партиялык коррупция жоюлат экен. Баягы биринчи ондукка, биринчи жыйырмалыкка 300 миң, 500 миң доллар партия лидерине берүү деген жок болот экен да. Ошол эле учурда баягы регионалдык, аймактык баланстар дагы жакшы сакталат экен. Себеби дегенде ошол биринчи кезекте ошол өлкөдөгү 44 район, 2 шаардан жетиштүү талапкерлерди коюлат экен. Анан чоң райондон 3-төн 4-төн дегендей. Анан бир эле учурда ушул жанагы бир мандаттуу партиялык маселе дагы чечилип калат экен. Коррупция жоюлат экен. Анан эң башкы маселе кайра эле элге шайлоочуларда калат экен да. Чындап баягы эл үчүн, мамлекет үчүн иштей турган белгилүү адамдарды добуш берүүгө бүт республика боюнча бир адамга конкреттүү түрдө добуш берүүгө мүмкүнчүлүк болот экен да. Бул албетте эгер ушундай болуп калса, бул өтө жакшы иш болгон турат да. Деги эле ушул парламенттик шайлоо боюнча сиздин оюңуз кандай алдыда боло турган? Эми парламенттик шайлоо билесиз да, Кыргызстанда бүт балекеттин баары, тополоңдун баары ошол парламент шайлоолордон кийин болгон да. Парламент шайлоолордон кийин. Анткени ошол жанагы акчага сатып алмай, анан тизмеге туура эмес кирмей, эми шайлоо тынч өтсө деле партиялардын арасында ыдыроо, ынтымактын кетиши болгон да. Мисалы мен жакшы алдым эле аркада болуп калдым, сен жакшы алдың, жаман алдың эле алда болуп калдым дегендей бир маселечи. Ошон үчүн преференция бул дүйнөдө бар система, мен билгенден Түркияда деле ошондой. А дегенде партияны тандайт, анан партиянын ичиндеги конкреттүү бир адамды тандайт да. Бул өтө жакшы. Эмне себептен дегенде, эми чындап сиз айткандай орун талаш болбойт. Анан акчасына карап туруп эле жанагы аброюна карабай, репутациясына карабай алып атпайбы? Ошондой бир маселелер кыйла чечилет деп ойлойм да. Бирок ылайымды чейин чечилбейт баары бир. Болгону ушу элибиз адилеттүү карап берсе, таза балдарды, репутациясы таза балдарды. Анткени тажрыйба аз болсо бара-бара көбөйөт. Билимди эле байытса болот, бирок ат булгангандан кийин аны кайра тазалай албайт экенсиң да. Кийим кирдесе жууп койсоң болот, денең кирдесе душка түшсөң кетет экен, колуң кирдесе самындасаң кетет экен, бирок адамдын аты бузулбасын экен. Ошон үчүн аты бузулбаган, акырга баш салбаган, элдин акысына кирбеген адамдарды тандап берсе жакшы болот эле. Бул үчүн элде эле мындай кандидаттар жакшылап иликтеп коюш керек да. Анан кайсыл удам келип кимди айтат, кайсыл досум келип кимди сунуштайт деп отурбайчы. Азыр деле байкасаңыз, эмоция менен тандайбыз, тааныш тамыр, түкүнчөнүн көңүлүндө болтуруп, мындай жакшы тандоо болбой калып атат да. Бирок мен бийликтен ушу бирдекени күтөм, күздөгү шайлоону аябай таза өткөзүш керек да. Баягында бир акчасына ишенип, элдин башын айлантып, бир кулдай мамиле кылып сатып алам дегендер болсо, шайлоого чейин эмес, шайлоо бүткөн саатта алып койсо, ошончо акчасы банкрот болот. Элестетип көрүң. Эң жакшысы ошого чейин айтып коюш керек, таарынбагыла депчи. Азыр эми чындап адамдар коркуп калды. Мына азыр жергиликтүү шайлоодогу мыйзам бузгандарды коркпой эле мындай мойну сындырса, кийинки шайлоого адамдар ойлонуп калат. Анткени дүйнө боорот менен теңдеп коет. Ошон үчүн негизгиси таза шайлоо өткөзүп алсак, анан жаңы бир кадрлар келсе, анан жалаң эле ушу жаңылар келсин дегенде эле бир жагы туура эмес. Анткени тажрыйбасы жок болсо, 25 жашар коррупционер менен 60 жашар коррупционердин айырмасы эмне? Ошон үчүн мындай жүрөгүндө жалы бар, мекендеп күйгөн, ыймандуу, илимдүү билимдүүлөрдү тандаш бул элдин өзүнө. Ошон үчүн мен үмүт кылам, жакшылыкка үмүт кылбасак болбойт. Анан ошого тилек кылам, дуа кылам. Ушул шайлоолор бир Кыргызстан тарыхындагы бурулуш шайлоо болот деп. А преференция бул абдан жакшы чечим. Өзүңүз шайлоого катышасызбы? Эми Кудай буйрса, Кыргызда бир сөз бар, атка уч качпа дейт, уч качкандан кийин түшө качпа дейт. Кыргыздын философиясы окмош. Мен балким сиздин өзүңүзгө айтып берем, балким кабарыңыз бардыр. Мен бир чоң саясатка кирейин деген деле оюм жок эле. Чындап мындай завод курган мыкты балдар бар эми, жанагы Нурбек Осмонов деген. Ушу Кыргызстанга бир кызмат кылып атат деп, ошол киши чакырганынан эми ушул балдарды бир колдойн деп эле келген элем. Бирок эми ошол мезгилде бир саясий конъюнктура, окуялар башкача болуп кетти окшойт. Анан өзүм суранган жокмун. Кызматка барам деп да суранба дейт, калам деп да суранба дейт. Эгерде ошентип сурансаң, анда кызматтын берекеси болбой калат экен да. Өзү оң келсе. Хадиси бар бул. Пайгамбар Асан хадиси бар. Анан барсам, сунуш кылды, шайлап коюшту. Ошондо мойнумда аманат болуп калды да. Бирок сиз туура айттыңыз да, баягы партиянын лидерлерине акча берген фактылар, ошондойлор бар экен. Ушул партияны бизнес кылып алгандар бар экен.
тилекке каршы. Мен сыйлаган кээ бир саясатчылар деле. Демек катышасыз. Кудай буюрса, анан ошон үчүн таза жол менен катышып, ийгиликке жетебиз деген ишеним бар. Эң акыркы суроо, мүмкүн болсо кыска жооп берсеңиз, биздин убактыбыз бүтүп калды. Мына ушул босого чеги бул өтө маанилүү. Биз мына ошол октябрь окуясынан кийин шашылыш түрдө биздин парламент баягы ойлонбой эле көпчүлүктүн баягы күүсү менен 3%га түшүрүп койгондо, бунда азыр айтып атышат, биз деле билип турабыз, бул өтө эле туура эмес болуп калат деп. Себеби энди көптөгөн партиялар келип калышы мүмкүн, мындай ар кандай жолдор мененчи. Ошон үчүн ушу босого чегин мурдагыдай жет эмес, бирок эң ыңгайлуу 5%га деп белгилөө, ошол шайлоо мыйзамын өзгөртүү боюнча мындай бир пикир бар да. Мисалы мен ошону колдойм да, ошол туура эле болот депчи. Сиздин оюңуз кандай? Макулмун. 5%га. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин кезекте көрсөтүүбүз менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.